Көптөгөн адамдардын жүрөгү ооруйт. Жүрөгү ооруйт деген кезде инфаркт, инсульт, давление маселеси эмес. Урматтуу мусулман бир тууган, жүрөк оорулары кибир, бой көтөрүү, бирөөдү кемсинтүү, ал-исти'ла, бирөөдөн өзүнү жогору коюу, ал-хасад, кызгануу, ал-багдо, жек көрүү, бирөөдү жактырбагандык, ар-рия, жүрөктүн оорусу, эл көрсүн, кожо көрсүн, показуха, кылган ибадатында мен мешитке барсам мени бирөө көрөбү экен. Ошондой жүрөк ооруларын санасак, саны жетпеген, көрө албастык, кызгануу, жек көрүү, башка кылуу, эл көрсүн, кожо көрсүн, жүрөктүн оорулары өтө көп, урматтуу мусулман бир тууганым. Ошондуктан жүрөктү оңдоо ар бирибиздин мойнубуздагы милдет. Аллах Кур'анда айтат: "Yawma la yanfa'u malun wa la banun." Ал күндө, кыямат күндө не мүлктү, не бала чаканын пайдасы болбойт. Illa men atallah bi kalbin salim. Bir gana Allah'a şerik koşboğun taza жүрөк менен келген адамдын жүрөгүнүн пайдасы болот. Амалы пайда берет. Yawma la yanfa'u malun wa la banun. Kıyamatта малыңдын да, балаңдын да, бийлигиң эч нерсенин пайдасы жок. Illa men atallah bi kalbin salim. Таза жүрөк менен, таза ибадат менен, таухид менен келген болсоң, ошонун гана пайдасы бар. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул таза жүрөк деген сөз эмне экен? Алда илдет жок, оору жок. Ал жүрөк ашхаду алла илаха иллаллах, Алланын барлыгына, бирлигине, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу, Мухаммад Аллах тааланын кулдугуна күбөлүк берген жүрөк. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер, жүрөгүбүздү оңдоого аракет кылабыз. Бүгүнкү темабыз жүрөк жөнүндө, жүрөктү кандай оңдойбуз?